Кутмануу кечиңиздер менен эфирде Нур Ньюс маалымат программасы, студияда Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы, бүгүнкү чыгышта. Туруктуу коррупциялык схема түзгөндөр кармалды. Алар экотехинспекциянын кызматкерлери болгон. Сот кызматкери 3 миллион сом пара алган айтылды. Матраимовдор Азаттык клуб жана 24 KG'нин банктык эсептерин камакка алууга каршы сотко ходатайство келтирди. Равшанбек Жээнбеков кармалды. Парламенттин мурдагы депутаты Койташтагы окуя боюнча буга чейин да сурак берген. Кытайдын Кыргызстанга орнотулган бетти аныктоочу камералар адам укуктарын бузбайбы? Социалдык тармакты дүрбөлөңгө салган сүрөттөр үчүн ким жоопкерчиликке тартылат? Алдында ким отурганын, кимдин каяка колун салып баратканын эмнеге чыгарышат? Британияда 32 жылдан бери алгачкы жолу консерваторлор шайлоодо көп табыш алды. Экологиялык жана техникалык коопсуздук мамлекеттик инспекциянын бир катар кызматкерлери жеке компаниялардан мыйзамсыз акча түшүп турган схеманы түзгөнү аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен кабарлашты. Билдирмеге караганда шектүүлөр архитектуралык курулуш маселелерин жеке компаниялардын пайдасына чечип берип турганы үчүн акча алып келишкен. Факты боюнча буга чейин кылмыш жаза кодексинин 319 жана 325 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. 6 декабрь күнү экотехинспекциянын башкармалыктарынын биринин жетекчиси жана башкы инспектору $2000 пара алып жаткан жеринен колго түшкөн. Сотко чейинки териштирүү иштеринин алкагында жалпы жонунан инспекциянын 6 кызматкери УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда тийиштүү тергөө амалдары жүрүп жатат. Бул экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясында кызматкерлер тобу мыйзамсыз каржылык пайда көрүү максатында курулуш архитектурасындагы тийиштүү маселелерди оңдон чечип берүү үчүн жеке компаниялардан дайыма пара алып туруу үчүн туруктуу схема түзүшкөн. Пара алуу боюнча мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөн атайын тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында системалык түрдө пара алып жана мыйзамсыз жол менен алынган акча каражаттарын бөлүштүрүүдө катышкан адамдар аныкталган. Учурда бул факты боюнча тиешелүү ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматка ылайык коп бузалап пара алууга шектүү катары жогорку сотко караштуу соттук департаменттин башкармалыгынын башчысынын ордун басары кармалды. Атайын кызмат тараткан маалыматта шектүү ишкана жетекчисинин соттордун биринин административдик имаратын ремонт кылуудагы тендерде утуу маселесин оңунан чечип бериш үчүн 3 миллион сом мөлчөрүндө пара алган. Ал бул үчүн соттук департаменттин кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп алган деп жазылат. 11 декабрында ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө шектүү кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы убакта сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги Ички иштер министрлиги менен биргеликте балдардын сабаганын видеого тарткан жарандын тек жайын такташты. Бул тууралуу министрликтен кабарлашты. Министрлик окуя Өзгөн районунда болгонун, балдарды уруп жаткан аял 8 ноябрда Орусияга иштеп кеткени тууралуу маалымат бар экенин кабарлады. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги бул маселе боюнча министрдин орун басары Ализа Солтонбекова иш алып барып жатканын билдирди. Учурда социалдык тармактарда күйөөсү кетип калган үчүн энеси балдарын уруп жатат деген видео тарап кызуу талкууланып жатат. Матраимовдор Азаттык клуб жана 24 KG'нин банктык эсептерин камакка алууга каршы сотко ходатайство келтирди. Бул туурасында жактоочу Татьяна Карыжинская Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Айтымында аталган медиалар Матраимовдорду бүтүндөй республикага коррупционер көрсөтүү менен алардын үй бүлөсүнө моралдык зыян келтирип жатат. Буга байланыштуу адвокат сотко кайрылууга мажбур болгонун, мындан ары бардык маселелер укук талаасында чечилерин, ал эми доо арыз боюнча 60 миллион сом өндүрүлсө, Матраимовдор акчаны балдар үйүнө беребиз деп айтышканын белгиледи. Бүгүн Матраимовдордун жактоочусу Татьяна Карыжинская 3 басылманын үстүнөн жазылган арыз туурасында кеңири маалымат берди. Айтымында алар Азаттык радиосунун кабарчы Али Токтакуновду, Клуб KG жана 24 KG сайттарын сотко берип, жалпы өлчөмү 60 миллион сомдук доо койгон. Матраимовдор бул акчаны басылмалар келтирген моралдык зыян катары талап кылууда.
Для того, чтобы решить этот Ар вопрос... бир чыдамдуулуктун акыры болот. Ошондуктан бул маселени укук талаасында чечип, чындыкка дал келбеген маалыматтарды таратып жаткан үчүн биз аталган медиалардын үстүнөн арыздандык. Көпчүлүктү моралдык зыян катары талап кылып жаткан акчанын өлчөмү таң калтырууда. Бирок өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, алар ачык формада эле бардык үй бүлө мүчөлөрүн көмүскө кирешеге катышкан деп күнөөлөп, Матраимовду коррупциянын символу катары көрсөтүп жатышат. Ал эми 24 kg басылмасы болсо, Матраимовду коррупциялык схемаларга тиешеси бар деп жарыялады. Албетте, биз журналисттер кайсы бир материалды жарыялаганга укугу жок деп айтпайбыз. Бирок ал сөзсүз түрдө факты менен далилдениши керек да. Судя по публикациям... Бирок адвокат Корыженская 3 медианын эсебин камакка алууга каршы кайрадан сотко кайрылганын, сот өтүнүчтү бүгүн карай турганын билдирди. Мы пытаемся давить на прессу путем наложения... Мындан ары медиалардын банктык эсептерин жабып, арестке алуу менен бизди массалык маалымат каражаттарына кысым көрсөтүп жатат деген сөздөрдөн оолак болуш үчүн биз мындан кайтуу боюнча сотко арыз жаздык. Менин маалыматыма ылайык Свердлов соту доо арызды бүгүн карайт. Ошондой эле жактоочу мындан ары бардык маселе укук талаасында гана чечилерин айтып, 3 басылманы соттон утуп, 60 миллион сом моралдык зыян өндүрүлүп калса, аны Матраимовдор 1 сомунан бери балдар үйүнө которушат деп кошумчалады. Айта кетсек, 3 медианын үстүнөн жазылган арыз, алардын атайын эсебиндеги акчалары камакка алынганы коомчулукта нааразычылыктарды жаратып, айрымдар муну массалык маалымат каражаттарына, сөз эркиндигине көрсөтүлүп жаткан кысым катары баалашууда. Анткени менен Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев бул кадамды сөз эркиндигине бөгөт койду деп айтуу али эрте экенин Азаттыкка билдирген. Матраимовдордун үй бүлөсү 3 басылманы сотко бергенин сөз эркиндигине бөгөт коюунун көрсөткүчү катары мүнөздөгө эрте. Эгерде ушунун арты менен журналисттер ишмердигин токтотсо, анда сөз эркиндигине бөгөт коюлду деп айтсак болот. Баары журналисттердин мындан кийинки иш аракеттеринен көз каранды. Токтоп калышабы же тирешип, чындыкты жеткиргенге аракет кыла беришеби? Бул маселе президент Сооронбай Жээнбековдун 12 декабрдагы Бириккен Араб Эмираттарындагы мекендештер менен болгон жолугушуу учурунда дагы көтөрүлгөн. Анда Жанара Борончуева аттуу жаран Матраимовдордун бир катар басылмаларды сотко бергени боюнча Жээнбековдун пикирин сураган. Өз кезегинде өлкө башчысы сотко кайрылууга ар бир жарандын укугу бар экенин айтып, бирок маалымат каражаттарында айтылган ачуу сындарга сабырдуулук менен мамиле кылыш керектигин билдирген. Анархан Алтымышева, Равшан Тойчиев, Нурньюз, Бишкек. Саясатчы парламенттин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков кармалганы кабарланды. Бул тууралуу адвокат Замир Жошев маалымдады. Анын айтымында 7-8 августтагы Кой Таштагы окуялар боюнча Жээнбеков Ички иштер министрлигине суракка чакырылган. Ал жерде бул окуя боюнча шектүү катары кармалгандардын бири Кыя Исмаилов менен беттештирилген. Ошондон кийин Жээнбеков шектүү катары Ички иштер министрлигинин убактылуу кармоо жайына киргизилген. Ички иштер министрлиги Равшан Жээнбековдун камакка алынганын ырастады. Аталган органдын басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Жээнбековго жазык кодексинин 244-беренеси барымта калуу жана 264-беренеси массалык башаламандык уюштуруу боюнча айып коюлган. 49 жаштагы Равшан Жээнбеков жогорку кеңештин мурдагы депутаты. Ал 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында Кой Таш айылында болгону үчүн буга чейин да Ички иштер министрлигине суракка чакырылган эле. Жогорку кеңеш бүгүн Кой Таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусун уккан. Анын жүрүшүндө айрым депутаттар Равшан Жээнбековдун жоопкерчилигин кароого чакырышкан. Кытайдын Кыргызстанга орнотулган бетти аныктоочу камералары адам укуктарын бузбайбы? Алар аркылуу чогултулган жергиликтүү элдин жеке жана башка маалыматтары кайда сакталат жана кимге берилет? Бул суроолор азыр ачык бойдон калууда. Бирок эл аралык Human Rights Watch уюму адамдын жүзүн таануу технологиясы бийликке жарандарды толугу менен көзөмөлдөө чылбырын берип, эркиндигин чектей турганын айтып чыкты. Ал эми Бишкекте унаасына жасалма номерди тагып алып, жанындагы аялдын көкүрөгүн кармаган сүрөт коомчулукта жеке маалыматтардын чыгып кетүүсү боюнча шек жаратты. Ал эми бүгүн кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен өздөрүнүн түздөн түз кызматтык милдеттерин тиешелүү деңгээлде аткарбагандыгы жана бузууларды кетиргендиктери үчүн мониторинг борборунун 2 жалдама оператор кызматкерлери жумушунан бошотулганы маалым болду. Мындан сырткары 4 кызматкерге ар кандай тартиптик жазалар да берилди.
Өткөн жумада интернет желесинде жасалма номердеги унаасында аялдын көкүрөгүн кармап жаткан сүрөт жарыяланган. Андагы эркек киши мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Алмаз Мамбетов болушу мүмкүн деген болжолдор айтылган. Бирок аты аталган атка минер мен эмесмин деп актанып, бул боюнча милицияга арыз жазган. Анда ал жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын мониторинг борборундагы айрым кызматкерлерди жоопко тартууну талап кылган. Бирок бул айтылып аткан нерселердин баары чындыкка дал келбейт. Анткени бул 1 декабрь күнү, выходной күнү биз ар бирөөбүз өз менен болобуз биринчиден. Экинчиден ал сүрөттө даана көрүнгөн жок. Буга чейин Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев коопсуз шаар долбоорунун алкагында камералар тарткан маалыматтар жайылтылбайт деп билдирген болчу. Бирок сөз болуп жаткан окуядан кийин адамдын жеке маалыматтары чыкпайт деген кепилдик жок экендигин сын менен айтыла баштады. Президенттибиз өткөндө бир конференцияда айтты. Адамдардын жеке маалыматы сакталыш керек деди. Туурабы? Жеке маалымат сакталыш керек. А биздечи жакында эмне болду? Жана мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Алмаз Мамбетов менен орун басар Айнура Туйбаянын деп бир маалыматты чыгарып жиберишти. Кимдин каяка баратканын, кандай машина менен баратканын, алдында ким отурганын, кимдин каяка колун салып баратканын эмнеге чыгарышат? Негизинен ошол информациянын чыгып кеткени өтө туура эмес. Баягы ар бир адамдын өзүнүн машина дегенде эле жана үй дегенде эле личный пространствосы бар да. Ошол информацияны ошол Вега компаниясынан алынды дешип атат. Ошол компаниянын негизинен чыгарып жибергени бул өтө туура эмес да. Коопсуз шаар долбоору ишке кирери менен жолдогу эреже бузуулар боюнча айдоочулардын дарегине айып пул менен кошо сүрөттөрү да түз жөнөтүлө баштаган. Азыр сүрөттү жөнөтөөрдөн мурда унаадагы жүргүнчүлөрдүн бетин жаап, айдоочунун гана ачык көрсөтүп жөнөтсө деген пикирлер айтыла баштады. Антпесе баары ачык айрым болуп, күтүүсүз кырдаалга алып келиши толук мүмкүн. Катты жөнөтүп атканда, штрафты жөнөтүп атканда сөзсүз түрдө пассажир жагын жаап коюшуңар керек. Себеби дегенде Казакстанда бир ушундай дал биздикиндей болуп сүрөт чыгып кетип, ал сүрөт үйүнө келген. Ошол штраф. Анан кийин ал жерде башка адам болгон. Ошон үчүн семья ажырашканга чейин барып, соттошуп, ошол компания менен ызы чуу болгон да. Ошон үчүн мен ошондо эле 6 ай мурун айттым эле. Учурда 578 АСД мамлекеттик номерине байланыштуу окуя боюнча Ички иштер министрлиги кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен ишти сотко чейинки иликтөөгө алды. Анда маалыматты таратып жиберген кишилерди жана жасалма номер бергендерди аныктайт. Ал эми өлкөдө жаңыдан иштеп жаткан видео көзөмөл боюнча окуя мониторинг борбору үчүн сабак болуп, мындан ары кайталанышына жол берилбесе дешет эксперттер. Андан кийин бул жерде азыр элдин арасында да ой кетиши мүмкүн. Кийин бизге ким кепилдик бере алат депчи, мисалы ошо паспортто каралган данныйлар чыгып кетиши мүмкүн деп, же болбосо башка бирөөгө берип коюшу мүмкүн деген эч ким кепилдик бере албайт. Жада калса ошо адам менен байланышкан видео материалдар болобу, башкасы болобу, алардын уруксаты жок жайылтуу маселеси азыр көйгөйлүү болуп калышы мүмкүн да, ыктымал. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында адамды жүзүнөн тааныган 60 камера Бишкекке коюлаары айтылган. Учурда алардын 20сы иштеп жатат. Бирок адам тааныган камералар кайсыл жерге орнотулганы белгисиз. Өкмөттүн билдирүүсүндө алар кылмышкерлерди ыкчам кармоо максатында экени айтылган. Муну ат менен ага беребиз. Себеби дегенде бул жерде вынужденный. Айта кетсек, Human Rights Watch уюму Кытайдын Кыргызстанга орнотулган бетти аныктоочу камералары тууралуу расмий билдирүү жасаган. Анда алар аркылуу жергиликтүү элдин жеке жана башка маалыматы кантип чогултулуп, кайда сакталат жана кимге бериле турганы белгисиз экенин билдирген. Ошондон улам адамдын жүзүн таануу технологиясы бийликке жарандарды толугу менен көзөмөлдөө чалбынын берип, эркиндигин чектейт дейлет. Ал эми бул башкы мыйзамга каршы келип, ар бир жаран жеке купуялуулугуна экендигин бузуулары эскертилген. Мындан улам Кыргыз бийлиги адам укуктарынын эл аралык нормаларын сактоого милдеттеме алган өлкө катары Кытайдын жүздү таануу системасын эмнеге киргизгенин элге ачык айтып, толук түшүндүрүп, ар бир жарандын купуялуулугун сактоого милдеттүү экендиги айтылат. Бактыгүл Мираделова, Белек Мусаев, Нур Ньюс.
Кара Суу районундагы эшек ферманын ээси аныкталды. Буга чейин массалык маалымат каражаттарында эшек ферманын артында саясаттагылардан тарта катардагы жарандардын да ысымы аталган. Интернет желесинен тараган видео мада айылында деп белгиленип, анда эшектин этинен тамак аш даярдалып жатканы айтылган. Кийинчерээк бул видео мада айылында эмес экени жада калса, тараган видео 2015-жылы тасмага түшүлгөнү маалым болгон болчу. Жогорудагы маалыматтарга ферма өкүлдөрү жооп кайтарды. Узунгулак жаныбардын дүрбөлөңү кайрадан коомчулукту ойго салды. Бул убакка чейин жарыяланган видео тасмадан кийин эле чын эле эшектер союлуп жатабы деген суроо жоопсуз турган. Ал эми Мада айылында жайгашкан эшек баккан ферма Кыргызстандагы саясатчыларга таандык деген пикирлерди айтылган. Бирок бул жолу кызматкерлер ферма кимге таандык экенин жана ким ээлик кылат деген суроого жооп беришти. Эч кандай жана маалыматтардын бул жерде тиешелүү адамдар, бул жерде ээси деген же болбосо жердин ээси дегендер булар туура эмес маалыматтар. Бардыгы башка негизинен башка адамдар. Бул жерде негизинен Кытайлардын компаниясы Береке Майнинги деген. Бул жерде Береке Майнинг директору Лобан Шеймар деген адам жетектейт. Бул жердеги негизинен бул эшектерди багып кармоо үчүн гана кармалып турат. Кытайга жөнөтүүгө атайын видео тасмалар бар. Бул убакка чейин эшек бизнесинде ар түрдүү күмөндүү жагдайлар айтылып келген. Эшек ферманын тие башында Кытай ишкерлери турарын кызматкерлер айтышты. Бул убакка чейин эшектер кайда кетип жатат деген суроого дал ушул видео тасма далил. Тасмада мен эти адал, эти арам деген жаныбардын автоунаага жүктөлүп жатканын көрүүгө болот. Негизинен бул жерде биздин жанагы социалдык сетке чыккан, интернет чыккан маалыматтардан кийин биз ачык маалымат берүүгө туура келди. Негизинен бул жерде эшек малдарын багууда бул жерде эч кандай Кыргыз элине тиешелүү жери жок, Кыргыз элинде калбайт. Буну багышып Кытай эл республикасына алып кетүү үчүн гана кармалып жатат бул жерде. Ал эми бул жердин ветеринардык дарыгери узунгулак жаныбарлардан оору таркоосу мүмкүн эмес дейт. Анын айтымында ар түрдүү жугуштуу ооруларга карата эмдөө өткөрүп турарын кошумчалады. Бул жерде мындай, биз эшекти кабыл алган маалда жугуштуу ооруларга эмдөө жүргүзүп, мындай лептоспирозго жана башка ооруларга, жугуштуу ооруларга эмдөө жүргүзүп, андан кийин кабыл алабыз. Справкасын текшерип, форма 1 деген справкасы өздөрүнүн. Бул жерде элдин мындай сөздөрүнө эч кандай ишеништин кереги жок. Себеби мындай өзүнүн даялары отат, бул жерде дезинфекция средстволор турат, бул ган деген ошол эшектерди кабыл алганда ошол малда дезинфекция кылып, машиналарды бирсе карап, анан текшерүүдөн өткөзүп, анан кабыл алабыз. Бирок интернет желесиндеги коомчулукка жарыяланган видео тасма боюнча териштирүү иштери жүргүзүлө баштаганын айтты. Видео тасманы атайын монтаждап, коомчулукка жарыяланган жаран жоопко тартылаарында ички иштер кызматкерлери кошумчалашты. Бул боюнча азыр иликтөө жүрүп атат, тиешелүү органдарга, кызматтарга бердик. Жалган маалымат таркаткандыгы боюнча бул биринчи эле кезде кээ бир жарандарыбыз ойлошу мүмкүн, маалымат берип койт эмне экенди. Биринчиден маалымат чыккандан кийин өтө көптөгөн сандагы биздин жарандар кайрылды бизге. Бул чындап эле ошондойбу? Биз билесиздер, мусулман ислам динин кармаган көпчүлүгү 85% мусулман калкы. Тамак ашын андай ошол эттерди пайдаланбасын билесиздер. Бул жагынан тынчсызданып, экинчиден ошол ишкердик жүргүзүп аткан тамак аш менен баягы алектенген мекеме ишканаларга дагы бир ошондой бүдөмө койлорду пайда кылып койду. Ишкерлер дагы бул жерден тактап берсеңиздер, биздин ишибизге тоскоолдуктар болуп атат деп кайрылды. Эми элдин ар намысына тийген жана тамак аш менен алектенген жарандардын ишкердигине тоскоолдук жараткан үчүн видео тасманы таркаткан жаран жоопко тартылары айтылды. Ал эми ферманын чыныгы ээси Кытай ишкерлери экени аныкталды. Эскерте кетсек, бул убакка чейин Берекет Майнинг фирмасынан 2000ге жакын эшек экспорттолгон. Даткаш Абдан, Актилек Акылбек уулу, Нурньюз. Программабызды чет элдик кабарлар менен улантабыз. Пакистанда автобус күйүп кетип, 13 жүргүнчү мерт болду. Францияда иш таштоо уланууда. Ал эми Британияда 32 жылдан бери алгачкы жолу консерваторлор шайлоодо көп табыш алды. Алдыда ушул жана башка кабарлардын топтому.
Пакистандын түштүк-чыгышындагы Белужистан аймагында автобус карамай жүктөлгөн автоунаа менен кагылышкандан кийин толугу менен күйүп кетти. Аталган аймактын жетекчилигинин өкүлү Атикур Рахман Шахвани кырсык Кан Мехтарзай шаарынан анча алыс эмес жерде болгонун билдирди. Анын айтымында бир жүргүнчү гана автобустун терезесинен секирип кетип аман калган. Калган 13 адам толугу менен күйүп кеткен. Өлгөндөрдүн арасында аялдар жана балдар бар. Жаналардын тек жайы аныктала элек. Пакистанда күйүүчү май кымбат болгондуктан аны коңшулаш Ирандан аткезчилик жол менен ташып келүү кеңири жайылган. Түркиянын Османжик шаарында 100дөн ашык мектеп окуучулары газга уланышты. Алардын 5өөнүн абалы оор деп бааланууда. Бул тууралуу Чорум провинциясынын губернаторунун билдирүүсүн РИА Новости жазат. Маалыматка ылайык газга уланган кыздар ооруканага жаткырылган. Алардын 20сына медициналык жардам көрсөтүлүүдө. 5өө жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бирок кыздар эс учун жоготкон эмес. Өмер Дериндер лицейинин кыздар жаткан жатаканасында 100 окуучу эртең мененки саат 5:40 газдын сызылып чыгышынан уланган деп айтылат маалыматта. Өзгөчө кырдаалдар жана табигый кырсыктар агенттигинин кызматкерлери мектеп имаратын изилдөөдө. Францияда 8 күн катары менен иш таштоо уланып жатат. Жумушчулар пенсия реформасына каршы чыгып жатышат. Бул 1995-жылдан берки эң ийри акция. Ага 100 миңдеген киши катышууда. Коомдук транспорт, чукул кызматтар үзүл-кесил иштеп жатканына карабай, эл негизинен иш таштагандарды колдоп жатат. Кээ бир жерлерде демонстрациялар башаламандыкка жана тополоңго айланып кетти. Өткөн жумада бир нече шаарда полиция менен демонстранттар кагылышкан. Каршылык акцияларына карабастан, шаршембиде Франциянын премьер-министри Эдуард Филипп реформа планы мурдагыдан бир топ өзгөргөнүн билдирди. Ага ылайык пенсия реформасы мурдагыдай 1963-жылкылардан бери эмес, 1975-жылдан кийин төрөлгөндөргө гана тиешелүү болот. Пенсия курагы 62 жаш бойдон кала бере турган болду. АКШ Конгрессинин Сенаты биринчи дүйнөлүк согушта Осман империясы учурунда 1915-жылы армяндардын жапырт өлтүрүлүшүн геноцид деп сыпаттаган резолюцияны жактырды. Буга чейин бул оңдуу резолюцияны кабыл алуу аракеттеринен майнап чыккан эмес. Америкалык мыйзам чыгаруучулар НАТО оюнчу өнөктөш Түркия менен мамилелерди бузууну каалабай келишкен. Тарых булактарына ылайык биринчи дүйнөлүк согуш маалында жана согуштан кийин Осман түрктөрү 1,5 миллиондор армянды өлтүрүшкөн же депортациялашкан. Бир топ тарыхчылар жана айрым өлкөлөр ал окуяларды тукум курут деп эсептешет. Анкара армяндардын өлүмү Осман империясынын кулашын коштогон кайгылуу окуялардын жыйынтыгы болгонун, ал жылдары түрктөр да жабыркаганын айтып, геноцид тууралуу дооматтарды четке кагып келатат. Түркия өлгөн армяндардын саны айтылгандан алда канча аз болчу деп ырастоодо. Британияда консервативдик партия алдын ала эсептөөлөр боюнча соңку 32 жылдан бери алгачкы жолу шайлоодо чоң жеңишке жетишүүдө. Азыркы премьер-министр Борис Джонсон жетектеген партия бейшембиде өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен 650 мандаттын 368-ине ээ болот. Мындай шарт Джонсонго Улуу Британияны Евробиримдиктен келерки жылдын 31-январына чейин чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин Джонсондун парламентти таркатуу боюнча сунушу өтпөй калган. Андан кийин ал шайлоону 12 декабрда өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун талкууга алып чыккан. Европа комиссиясы бүгүн 13 декабрда Улуу Британияда мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын талкуулайт. Бул тууралуу комиссиянын жетекчиси Урсула фон дер Ляйен журналисттерге билдирди. Европа биримдиги Брекситтин мөөнөтүн келаткан жылдын 31 январына жылдырууга макул болгон. Джонсон ага чейин шайлоо өткөрүү керектигин, эгер консерваторлор жеңишке жетсе, Евробиримдиктен чыгуу тууралуу келишим ратификация болорун белгилеген. Азыркы парламент келишимди кабыл алган эмес. Forbes Германия канцлери Ангела Меркелди 2019 жылдын эң таасирдүү айым атады. Рейтинг басылманын сайтына жарыяланды. Меркель саясаттан кетери тууралуу айтканына карабай 9-жылы катары менен тизменин сап башында. Саясатчы айым кызматын 2021-жылы тапшырып берет. Рейтингде 2-нчи орунду Европанын Борбордук банкынын төрайымы Кристин Лагард, 3-чү АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси ээлеген. 4-чү сапта Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен турат. Басылманын маалыматында быйыл Тереза Мэй Улуу Британиянын премьер-министрлик кызматынан кеткендигине байланыштуу рейтингдеги ордуда бир топ төмөндөп кеткен айтылат. Ал эми акыркы орунду эко-активист кыз Трета Тунберг ээледи. Ак калпак жасоо өнөрү жана кийүү салты ЮНЕСКОнун адамзаттын бейзаттык маданий мурасынын өкүлдүк тизмесине киргизилди. Мындай чечим кечээ 12 декабрда Колумбиянын Богота шаарында адамзаттын бейзаттык маданий мурастарын коргоо боюнча өкмөттөр аралык комитетинин отурумунда кабыл алынган.
Ак калпакты ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү боюнча сунуш 2018 жылы жиберилип, көз карандысыз эл аралык серепчилер сунуштамаларды 2 жылдын ичинде талдап, чечимдерин чыгарышкан. Буга чейин Кыргызстандын атынан ЮНЕСКонун бейзаттык маданий мурастарынын тизмелерине Манас, Семетей, Сейтек, Күчилтеге, акындардын өнөрү, кийиз басуу өнөрү, ала кийиз, шырдак жасоо, боз үй жасоо, төкмө акындар жана көкбөрү киргизилген болчу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Нур телеканалдын мобилдик репортеры өз ишин улантууда мында коомдо болуп жаткан окуяларды көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0553 53 0005 WhatsApp номери сутка бою кызматта. Биздин эфир сиздер үчүн гана иштемекчи. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошуп калам. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.